катты болду, албай атат эмен. Светті өчүрүп туруп анан өрттү өчүрүш керек болуп атат да. Ат башынын борборунда жайгашкан бул соода борборунда болжол менен саат 9 эртеменки 9:00 чамасында өрт башталган. Дароо эле өрт өчүрүү кызматына чалышып, дароо жетип келишкен. Бирок акыркы 20 минутада РЭС эч кандай телефонго жооп бербегендигине байланыштуу бул жакта өрт өчүрүүгө мүмкүн болбой. Айласы кеткен өрт өчүргүчтөр азыр учурда өздөрүнүн өмүрүн тобокелге салып, өздөрү өчүрүп салды. Мынакей. Азыр өрттү өздөрү кыйып салып, андан кийин электр жарыгын өздөрү өчүрүүгө мажбур болушту дагы, андан кийин өрт өчүрүүгө аракет кылышууда. Белгилей кетсек, бул соода борбору акыркы 2 жылдан бери иштеп келет. Бул соода борбор кадимки жыгачтан тургузулган 3 кабаттуу подвал менен 3 кабаттуу болуп эсептелет.